الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah Taalam barыбызга өзүнүн берекесин жаадырып, ушул орозо күндөрүнү берекелүү кылып көптөгөн жакшылыктарга себепкер кылсын. Ордолу Ош кааласынан чыккан биздин сыймыктуу аалымыбыз Сыражиддин Оши рахимахулла хижраттын 575-жылы кайтыш болгон. 6-кылымдын аалым Аль-Фатава Сыражи, Сыражиддин аалым шейхибиздин устазыбыздын фатваласы. Орозо туурасындагы бүгүн 3-чү сабакка кезек бермекчибиз. Аллах Таалам ыраазы болсун. Анимет шейхим. Буга чейин биз туугандар Орозодо 10 подтемага бөлгөн бул китепти. Орозодо ниет кандай болуш керек бул бир болчу, биринчи бөлүгү. Экинчи бөлүгү кайсыл нерселер менен орозо бузулат. Үчүнчү бөлүгү кече окудук, кечинде. Бабу ма якун узрун фил ифтар, кайсы себептер менен оозду ачууга уруксат берилет. Зарыл себептер аркылуу. Бүгүн 5-чи подтемага келип отурабыз. Демек, ошол орозо китебинин тең жарымына жеттик бүгүн. Бабу ма юкраху лис-саим, орозо тутуучу адам кайсы нерселерди кылуу макру болот. Макру деген туугандар арамдан ылдыйкы турган маселе. Шариатта бул усулу фик илиминде келет. Бир нерсени кылып аткаруу керек болот, анан бир нерсени таштоо керек болот. Ошол таштай турган нерсе, таштап аткарбаш керек болгон нерсе, мукаллаф, акылдуу, балагатка жеткен адамдан толабул каф деп коет, тыйылуу керек. Каф. Тыйылуу эң жогорку делде күчтүү далил менен келип, аны аткаруу арам боло турган болсо, бул харам болот, эң биринчи арам. Арамдан кийин макру бар. Анан макрудан кийин кээ бир аалымдар хилафул аула, мустахабтын тетирисинде келген, анан ортодо мубах деп айтышат. Кийин макру экиге бөлүнөт. Ал макруху карахатат тахрим, арамга жакын. Имам Абу Ханифа рахимахулла, имам Мухаммад рахимахулла, имам Аби Юсуф. Шейхайн имам Абу Ханифа, имам Аби Юсуф рахимахулла ор макру деп эмнени айтат десе, ма кан илал харам акраб, арамга жакын болгон. Тамаша иретинде түшүндүрөм го, арамдын иниси, арамдын укасы, икасы депчи. Бир тепкичтен кийин эле арам боло турган болсо, бир тепкич ылдый түшкөнү бул макру тахримен деп айтат. Кандай эле фард менен важиптын айырмасы сыяктуу. Бул ачык түрдө далил келген эмес, каймана кыйытып далил келген деген сөз. Аны аткарган адам боло берет дей турган болсо, динден чыкпайт, имандан чыкпайт. Бирок күнөөкөр болот. Күнөөдө арам сыяктуу болот. Ал эми имам Мухаммад рахимахулла айтат, жок, ор макру бул арам эле. Болгон арамга ачык далил келет, буга мындай ачык далил келбейт деп баса бергилейт. Демек, макруну экиге бөлөт экенбиз. Оор макру арамга жакын. Анан жеңил макру бар. Ал макруху карахатат танзих. Жеңил макру бул шейхайн имам Абу Ханифа, имам Аби Юсуф рахимахулла айтат, адалга жакын болгон маселе дейт. Адалга жакын. Бир мисал келтирели. Оор макру мисалы. Куулага бутун созуп отуруу, мисалы Ханафи мазхабта бизде мисалы. Анан азыр орозодо да келет мисалы, өзүнүн орозону ача тургандай иштерди кылуу. Ал эми жеңил макру жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын күнүмдүк жашоосунда отургандагы отуруу адептери, тамактын адептери, кийинүү адептери, мисалы бир оң бут менен кийбей, сол бут менен кие турган болсо, ушул жеңилирээк макру болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кылып таштап кеткен нерсесин тетир аткаргандыгы үчүн мисалы. Оң бут менен кийгенде жакшыраак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир нерсени оң бут менен баштаганды жакшы көргөн. Кандай болгон күндө дагы таква адам мына ушул макрудон сактаныш керек. Анткени карасаңыз, баягы акылдуу, балагатка жеткен, шариаттын жүгү жүктөлгөн адам милдет мындай сөзсүз ташташ керек болгон нерсе фард болот. Андан кийин бир тепкич оор макру, анан жеңил макру болуп атпайбы? Арам менен бир канча аралык жакын болуп атат да макрунуку. Өтө акылдуу таква адам макруну аткарбаш керек. Макруну көп кыла берген адам барып арамга түшүп кетет дейт. Бул жанагы жол айдоо эрежесине жакыныраак кылып салыштырмалуу түшүндүрө кетсек, светофордун сарысы жангандан кийин аз эле ар жакта кызыл бар деген сөз да. Ошон үчүн эң таквачылык жашыл менен эле этиятташ керек. Бизде Кыргызстанда мисалы ошол светофорлордун айынан, шашкандын башка жана ичкилик башканын айынан көп жоготууларга душар болобуз го. Шашып отуруп, бул да сарыда үлгүрө калам дейт, берки да кесилиште үлгүрө калам деп отуруп да. Жок, биз айтабыз шариатта, колдон келишинче таквачылыкты тутуп, макру нерсени аткарбаганга аракет кылабыз. Макруну аткарбаган адам арамдан алысыраак болот.
макруун аткарган адам жеңил шарияттан жол таап отуруп бияка барып кала турган болот да, билбеген абалда. Эми биз орозодо Оштук Сыражүдүн аалымыбыз рахимахулла, Аллахым ыраазы болсун ал кишиден, аалымдарыбыздан. Орозо тутуучу адамга жалпы жонунан парыз Рамазан орозосунда, важип, назыр жана нафил сүннөт орозолордо кайсыл нерселерди кылуу макруh болот. Орозо бузулбайт, бирок ошого бир аз жакын калган болот деген сөз. Этиятташ керек. Бир эле мисал менен түшүндүрүп коелу. Орозо тутуудан бөлөк учурда, ооз ачык болгон учурда, оозго суу алуу сүннөт болот да, бизде Ханафи мазхабта туурабы, сүннөт болот. Дааратта. Анан сүннөттө оозду чайкап эле коюу эмес, ал мубалага, гар-гара кылып, мынтип асманга көтөрүп, тамагын кошо чайкабы, эгер муздак суу башка болбосо, өтө ысык болбой, тамакты күйгүзүп кетпесе. Асман карап, гар-гара кылып, мен асман караш шарт эмес, бирок мындай кылып, могул жерде чайкап сууну жеткириш керек. Бул оозду толук, бул сүннөт мустахаб болот. Бирок орозо туткан адамга ушул кылуу, ушул кыймыл аракети макруh болот. Анткени сары чегер ал жерден кызыл жанып калат дагы, тамактан кокус чайкап атып сүннөт аткарам деп суу чуркап кетсе орозо бузулуп калат. Демек макруh маселелерде орозо бузулбайт, бирок бузулуп калыш коркунучу бар, этиятташ керек деген сөз. Кала аш-шейх рахимахулла нафa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri mashayikhina fid darain amin yukrahu madghul ilqi lis-saim. Биринчи эле нерсе, аалымыбыз айтып атат, орозо туткан адамга сагызды чайноосу макруh болот деп. Шашпай туруңуз. Биз котордук, бирок буга кенен түшүндүрмө беребиз. Илк. Илгерки тилде илк деп айтат мына. Биз Кыргызстандан алихтали талмуттан окуп Египетке келип алып илк десек түшүнбөйт булар. Бул илгерки тилде жазылган. Азыр Египеттин тилинде лебан деп айтат. Лебан. Саудияда өзүнүн аты бар, мисалычы. Биринчи макруh амал эмне экен? Орозо туткан адам сагыз чайноосу макруh болот. Бир аз токтойбуз бул жерде. Бул бүгүнкү күндөгү сагыздарда киреби же кирбейби? Жок, бул илгерки сагыздар. Майдаланып кетпеген сагыздар. Эгерде кайсы бир сагыз майдаланып, тишке салганда, чайнаганда кайсы бир бөлүгү тамактан өтүп кетсе, орозо бузулуп калат. Мисалы бар экен, жанагы эме сагыздар бар го, карагайдын сагыздарын топтоп туруп, чайнап атканда бири-бирине илешип, жабышып, бир иретине келгенге чейин убакыт кетет да, башында майдаланып тамактан өтүп кетиш коркунучу бар. Майдаланып тамактан өтүп кете турган болсо, ал орозону бузат. Тамактан ары өтүп ашказанга кетип аткандыгы үчүн. Бул биринчи. Экинчи, даамы жок сагыздар айтылган илгерки. Даамы жок. Кошумча баягындай татымы жок сагыздар. Илгерки заманда бул макруh болот. Эмнеге? Чайнап отуруп тамактан өтүп кетүү коркунучу бар. Үчүнчүдөн, азыр 4 маселе токтолобуз, жубачка сагыз дегенде. Илгерки заманда сагыз эмне үчүн колдонулган, азыркы күндө эмне үчүн колдонулат? Илгерки учурда негизги максаты көбүнесе зыяны жок медициналык сыяктуу, мындай айта турган болсок, сагыздарды колдонушкан. Муну аалымдарыбыз түшүндүрүп берет. Кандайча? Эркектин дене түзүлүшү, ошонун ичинде мүлк деп коет го, тиш түзүлүшү катуураак болот экен да. Анткени эркек күндөн астында иштейт, ысык суукта сыртка чыгат дегендей. Аял заттын тиш түзүлүшү өтө назик болуп жаратылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгер колдон келгенде мен ар бир үммөтүмдү дааратта мисвак колдонуусун буйрамакмын. Бирок буйрубайм, буйрусам важип болуп аткара албай калмак көбү дейт. Мисвак колдонуу, жанагы атайын мисвак деп коет. Көпчүлүк эл билет аны, ошону колдонуу атайын жыгач өсүп чыккан сонун. Өзүнүн белгилүү жолдору менен колдонуу, эркек адам көп колдонуш керек. Аял киши көп мисвак колдонсо, сүннөт деп туруп, тиши жанагындай алсыз жаратылган себептен, назик жаратылган себептен. Юхафу захабу синниха деп келет да. Могу тиштери түшүп калыш коркунучу бар дейт, катуу тийгизип койсо. Ошон үчүн кээ бир учурларда илгерки айтылган сагыздарды чайнасын, ошол керексиз нерсени, тамактын калдыктарын тазалап, экинчи рет жагымсыз жыттан тазалай тургандай болсун деп колдонушкан илгери. Ошондой колдонулган. Бүгүнкү күндө бул көбүнесе кайра ракка алып бара турган же болсо зыяндуу болуп калып атпайбы? Болуп тура, ал медиктердин иши туугандар. Төртүнчү маселе, бүгүнкү күндөгү сагызды чайнаса орозонун өкүмү эмне болот? Кошумчасы бар, татымы бар, даамы бар, туруп ар кандай түс чыгып кетти го. Арбузный мисалы, сөзсүз сахар кошулат, башка болот. Бүгүнкү күндө бирөө орозо кармап атып, кошумчасы, татымы бар жанагындай нерсени чайнаса, ошол даам өтүп кете турган болсо, ал сахар эрип туруп өтүп атат, орозосу бузулуп калат. Кошумча татымы бар сагыздар чайнаса. Бир күнбү же 60 күн кафорот, бир күн каза, натыйжада 61 күн.
Бүгүнкү күндө бирөө жарым орозо учурунда чайнап туруп жанагындай таттуусу өтүп кете турган болсо 61 күн, каффарат 60 күн зихардыкындай арт артынан ачпастан анан 1 күн казасын тутуп еш керек болуп калат. Бул бүгүнкү күндө деле болушу мүмкүн. Жанагындай кошумча сахары, татымы жок, же жанагындай бир сыйра балам сен оозуң ачык го бир сыйра чайнап берчи, анан мен мындай чайнап турайын, ашказанымды аш кыла албай атам. Же болбосо мен кыйналып атам, окшуп кусуп калуу коркунучум болуп атат деп даамын кетирип анан убактылуу чайнап таштап салса, анда бир жөн анда. Этиятташ керек бул. Түшүнүктүүбү туугандар? Экинчи маселе ла баса дейт. Ла баса Ханафи мазхабта орозону бузбайт, бирок кылбаган жакшыраак деген нерсе да, бул эч нерсе эмес дегени. Зыяны тийбейт дегени. Лил мар'ати саима орозо туткан аял заты дейт. Ан тамдага ли сабийха жаш баласына тамакты чайнап берсе болот деп атат. Чайнап берсе болот, шашпай туруз качан. Аулил мариди же аял киши ооруп аткан күйөөсүнө, же атасына, же жакын бирөөсүнө тамакты майдалап чайнап берсе болот. Качан? Иза лам тажид минху буддан, катуу зарылчылык болсо. Башка ооз ачык тамак орозо тутпаган ооз ачык башка бирөө тамакты майдалап чайнап бере турган эч ким жок болсо, анда эне байкуш же кызы атасы үчүн же эне баласы үчүн анда тамакты жанагындай майдалап чайнап берсе анда бир жөн дейт. Бул макруу болот. Бирок орозо сузулбайт. Бирок этият болуш керек экен да жутуп алуудан. Сүрөтү кандай? Үйдө күйөөсү бар. Могу урчка дайыма сабактарда калем бизде асан болуп атат. Асан бар. Анан бул Египеттин кичинекей бирок даамдуу бананын айнагүл кылабыз, мунун жубайы. Асандын айнагүлү. Бирок айнагүлдүн сыртында эмеси бар, хижабы бар, көрдүңүздөрбү? Өзүнө жараша. Асан менен айнагүл жашайт, анан бул экөөнүн ортодо келечекти үмүт кылган көп чалкып жаткан деңиздей болгон кызылчай сыяктуу баласы бар, кичинекей сүттө. Бул жумушка иштеп кетти, үйдө бул эле, башка ооз ачык эч ким жок. Тай энеси, чоң энеси же башка кичине бой жетип калган же болбосо мындай бир эс тартып жардамдаша турган бала кыздары жок да. Демек бул зарылчылык да, бала ыйлап атат. Сүт мөөнөтүнөн кичине чыгып калган мисалы. 2 жашча же 1,5 жашта сүт менен эле алымсынбайт, кусагы тойбойт, кошумча тамакты майдалап бериш керек. Эмне кылат? Айла жок, эне байкуш тамакты күйүп калбасын деп оозуна салып муздатканча оозун таза жууп, албетте тазалык нормаларын сактоо менен биргеликте эми өзүнүн баласы ал тамакты майдалап, бирок жутуп албаш шарты менен ошондой ишти кылса, ла баса. Эми бул зарылчылык болгондугу үчүн макруу болбойт, орозосу дагы бузулбайт, бирок этияттанган жакшы, эртерээк тамашты даярдап койгон жакшы. Эми азыр биз терминдерди билбейбиз, аял заты болбогондойн. Блендерби, же кандай нерсе майдалап бере турган. Колдон келишинче бул жерде альтернатива издегенге аракет кылсын. Такыр болбой калса анан ушундай деген сөз. Эгерде азыр келет. Эгерде ошо тамактын даамы эң жакшы мулахада эскертүү, кошумчалоо. Ошолдо тамактын даамы майдалаганда кетип калыш коркунучу болсо десе, колдон келишинче кетирбегенге аракет кылат. Кичине бир аз кетсе аны менен орозосу бузулбайт. Эмнеге дегенде? Бир аз гана кетсе. Адам таараттан суу алгандан кийин суунун бир аз эмеси калат го. Мисвакты колдонгондо да мисвактын даамы бир аз калат го деген сыяктуу маселе да. Бирок бул өтө кылдат, назик маселе, этиятташ керек. Ошондо даамын колдон келишинче тамак даамын кетирбестен майдалап туруп эле кайра бере тургандай болуш керек экен да, эне байкуш. Карасаңыздар, байкуш энелерибиздин, келинчек аял заттарынын түйшүгү оор, бирок ошого жараша Аллах совап берет. Эненин бир сүйүүсүнө оролуп чоңоет да балдар. Бул жаңы маселе. Бирок бөтөн эркек эмес. Аял бөтөн эркек эмес, жанагы жаш балага же карып калган атасына. Атасынын байкуш тиштери түшүп калган же эмени жей албайт. Кыргыздарда мисалы биздин түшүнүктө билесиз го, мантыны жеп аткан болсо деле нан жок болуп калса, супсак болуп, бир нерсе жетишпей аткандай болот. Байкуш атасына айла жок нанды бүкүлү жей албайт, туруп берем деп зарылчылык болуп калса бир жөн деп атат да, мисалы. Үчүнчү маселе юкраху ан тазуқал марқата билисаниха. Сиздин маселени айтып атат Нурмат таксырым азыр. Бирок тили менен сорпону ичиргени жакшы эмес деп атат. Сорпо кетип калат. Бүкүлү мындай бир көлөмдүү тамакты кичине кармап калат да. Нанды башканы, бирок суюк сорпону минтип даамдап туруп ичирсе, суюк бул жерде кетип калыш коркунучу бар. Ошон үчүн сорпо маселесинде макруу болот. Сорпону муздатып туруп эле гана берсе болот. Аны сөз оозго салыш шарт эмес да. Же кашык менен майдалап отуруп, түшүнүктүүбү? Шариатта эреже бар туугандар, муну жазып жаттап алышыңыз керек. Ад-дарурату туқаддару би кадриха. Зарылчылык өз өлчөмүнө гана жараша. Жогорку жакта байкуш эне
балага тамакты майдалап берсе болот деген ал мындай көлөмдүү коюу нерселерге айтылып атат. Анан суюк сорпого окшогон суюк тамактарга жок, аны оозуна салбастан жөнүндө мындай эми башка жол менен муздатып мындай берсин. Кокусу оозуна салып даамдап отуруп, даамы кетип, шорпонун тузу жана башкасы тамагынан өтүп орозосу бузулуп калбасын байкуш эненин деген сөз. Эрежечиликтүү зарылчылык өз өлчөмүнө, көлөмүнө жараша гана. Ылдый жакта сноскада айтпадыкпы биз, бул Пакистанга, Индияга Ханафи мазхаб боюнча Южный Африкада эмеси бар, фатва бөлүмү. Ошол жерде окутат, ошол жердеги алымдар тахкык кылган астында депчи бул китептин, Алла ыраазы болсун. Бул фарз орозодо ошо үзүрү жок ушундай болсо бул зарылчылык болуп атат дейт. Үзүр менен болсочу макру болбойт деп атат. Үзүр менен болсо тамакты сөзсүз даамдаш керек болуп калса, фарз орозодо Рамазан катуу бир үзүр зарылчылык жагдай турса макру болбойт. Болгон аял жана шорпону ичип албасын, даамы кетип калбасын деген мас. Мисалы кандай? Үзүрдү айтат азыр, субханалла. Фикта бардык тараптан алганда, "Ва минал азори айякуна заужу сайял хулук", ошол тамакты же сорпону же башканы даамдап көрүү макру болбойт. Болгон аял өзүн этияттасын, орозосу бузулуп калбасын. Ошондой үзүрлөрдүн бири күйөөсүнүн кулк мүнөзү чунак, терс, корс, копол, жаман болсо дейт. Мында шунчалык аялын жаман көрүп, баягы жумурткадан кыр издеп, аялын жөн жерден эле астагфирулла бетин көгала кылып, негизи урбайт аял затын. Же болбосо ошон жаман иш кыла турган болсо, анда айла жок, кичине сорпо болсо да даамдап коюш керек экен, тил укпайын деп. Чубак устаз сабак өтүп берип айтып атты эле. Устазыбыздын баягы исламскийде айтып берген эсиме келип кетти да. Бир эркек дейт. Аялын жөн жерден эле мындай бир кемчилигин таап алып эле эме кылат экен да, аялын байкуш каралап жаманатты кылат экен. Аялы жанына тоюп кеткен экен, эми не кылам деп отуруп, ошо күйөөмдөн бүгүн бир кулак менен тынчычы, бүгүн бир мага сүйлөнбөсүнчү, бүгүн бир жаман сөз эшитип укпайынчы деп бүт тазалап, үйдүн эч нерсесин калбай жалтырап тазалап, көчөсүн шыпырып тазалап, бүт эметип салыптыр, ашыкча жумушун. Эркектин да. Күйөөсү келип, менин үйүм эмеспи деп таң калып калыптыр. Акырын кирип, кемчилик таап отурган, эч нерсе таппайт экен да байкуш. Байкуш эмес ол, аялы байкуш да. Анан диги болбогур эркек, не кылам деп акыр келет экен дагы. Керебет, көлдүктөр карабаттап коет го, керебеттин астына кир дейтимиш. Анан кирбейм десе дагы болбойт, тили угуп калат. Киргенде итчи үрөмү дейт экен. Үрбөсө дагы болбойт. Үр дейт экен, үрсө айтат экен, "Не кожоюн тааныбай калдым" деп, астагфирулла. Чоос айтып да, ошондой тамаша күлкү менен, бирок ошондой мүнөзү чунак жаман эркектер болот. Кудайдан коркуш керек. Оңолуш керек аял затына. Ошондой мүнөзү чунак, корс, копол, жаман эркек болуп калса, тамагын жактырбай кашыгын ыргыткандар бар го. Тамак эмне деген мээнет менен келет туурабы? Айла жок, байкуш аял кордолуп калбаш үчүн бир аз даамдап коюш керек, бирок жанагы даам, шириндик биягынан өтүп кетпесин деп атат да. Не деген неме менен кетет? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана керектүү 40 хадис китебин ошону кошконмун. Тамак жөө адеби боюнча Пайгамбар изаштаху акалаху. Эгерде тамакты табити тартып турса жейт эле, табитине жакпай жабашка болуп калса, кемчилигин айтпастан жөн гана рахмат дейт эле да. Ошондой эки эле жол болду. Жеп же ыргытып, кашыкты ыргытып анткен мисалы жарашпайт эркекке. Аялдан ошол эмгегин сыйлап койгон жакшы. Жакшы сөз менен колдоп турса, тамак жасай албаган аялды деле барып эң күчтүү жасап кетет да. Анан жакшы тамак жасап турган аялды деле эркек опузалап турса, Кудай сактасын сөзү менен. Кадимкидей өзүн жоготуп тамакты жасай албай калат да. Колдоп туруш керек аял затына. Ылдый жагында Фатхул Кадирден Камал ибн Хумам рахимахуллах нап келип туруш ошол эле мааниде. Кийинки маселеге кеттик. Юкрахан язука ар-раджулу ад-духна дейт. Ал асал инда шар лил-ихтияр. Ушул өтө зарыл маселе, туугандар, ушуну көңүл буруп алыңыздар. Биздин угарман көрөрмандар да ушуну жакшы жадымын эсине сүйүп сактап калсын. Түйүп. Эркек адам дейт. Базарда жүргөн учурда майды же болбосо балды сатып алып аткан учурда же окшогон нерселерди. Анын сапатын, даамын текшерип көрүү үчүн орозо маалында даамдап көргөнү жакшы эмес деп атат. Макру болот дейт. Эркек адам базарга барып калды мисалы. Базарга барып калды. Эркек адам орозо маалында күндүз. Базарга барып калып, анан ошол майды деп атат, биринчи кезекте духун дейт. Майды минтип даамдап көрүп.
Анан же болбосо балды, асал бар го, асыл балды даамдап көрүп кандай экен эмне экен деп көрүүсү макруу болот деп атат, сатып алуу үчүн. Мындайча айтканда, ошону даамдап көрөм деп орозосу бузулуп калгандан көрөк ошол балды албай эле койгону жакшы деп атат да. Ошол алданып да калбаш керек туура. Башка ооз ачык адамга тандатып көрүш керек экен да. Же болбосо ооз ачкандан кийин барып сатып алыш керек экен. Же болбосо альтернатива көп да. Ишеничтүү алдабаган адамдар болот. Ошолор менен ошого кардар түшүп алыш керек болот. Бирок мындайча айтканда бул ибараттан, бул сүйлөмдөн эмне деген маанини чыгарабыз? Орозону биринчи орунга коюш керек. Орозону байлыкты биринчи орунга, дүйнөнүн нерселерин биринчи орунга коюп туруп, орозону тээ артка сүрүп койбош керек. Эмнеге мен акчамдан алданып калбашым керек да деп, акчаны, дүйнөнү биринчи орунга койбош керек. Кудайдын парзын биринчи орунга койсун, Кудайым берекесин берет, туурабы? Кудайым берекесин берет. Аны сатуучу да алдабаш керек. Ошого алдата койбой, тууганым Кудай астында ак сөз, мындай сахар кошулган жок. Бул мисалы токтогулдун балы, же нарындын балы, же көлдүн, ушинтип айтыш керек да, ачыгынчы. Кийинки жаңы маселе. Биз менен Шафии мазхабынын ортосунда талаш болгон маселе бар, туугандар. Азыр сүйлөмдү окуудан алдын сүрөтүн чыгарып коелу. Мына могу асан болуп мисалга чагылдырылып аткан калем ручка азыр мисвак болсун. Мисвак деген ушул аныктамасы могу бир карыш же бир карыштан чоң, атайын могу арабтарда, Пакистан, Индияда дагы бар, айтор ысык чөлкөмдөрдө өскөн, ошону берип коесузбу, кечирип коесуз. Эч нерсе эмес. Аллах таалам ыраазы. Жаңы экен мынакей. Анткени сабакты кээ бир жаңы баягы намаз окуп аткан, жаңы орозо тутуп аткан адамдар түшүнбөй калышат. Мисалы көрдүңүзбү? Бир карыш жандан чоңдун өлчөмүндө ысык чөлкөмдөрдө өсө турган эме. Жыгач. Ушуну мисвак деп коет. Өзүнүн ароматный жыты бар, эмеси бар. Көрдүңүздөрбү? Муну да кандай тандаш керек, мунун бүт өзүнүн адептери бар. Анан ушуну могул жерин кичине кыркып алат дагы, сууга салып, же ошо өзүнүн адепсиздик болуп калбасын, шилекейи менен нымдап, кадимкидей тишин тазалайт. Мунун аябай чоң пайдалары бар. Динде дагы пайгамбарыбыз көп пайдаларын айткан, медициналык тараптан дагы, тазалык тараптан абдан пайдасы чоң. Анан ушунун баягындай, бул эч кимге бир жарнама тартуу эмес. Аллага шүгүр, ушуга чейин бир да сабакта бир жарнама кылып башкага биз муктаж эмеспиз. Анткени дүйнө тиякта турсун, илим жогорку орунда турсун. Айтайын дегеним, ушунун мисвактан алынган зубная паста деп коет го, тишке колдоно турган пасталар, тот пасталар, ушулар жакшыраак болот. Ар бир нерсени тандаганда, биягында кара болсо аныкы начарыраак, жашыл болсо аныкы тазараак деген сөз да көбүнесе. Ушунуку жакшыраак болот. Аябай илимий изилдөөлөр, патенттер дагы болгон бул маселеге. Ушул мисвак. Ушул мисвакты алдын ала сүрөтүн чыгарайын. Ханафи мазхабта, Шафии мазхабта, бизден бөлөк мазхабта түшкө чейин колдонсо макруу болбойт. Бизде да, аларда да. Маселе талаш тартыштын өзөгү. Түштөн кийин мисвакты колдонгон бизде макруу болбойт болот. Атүгүл жаңы мисвакты колдонсо да орозо болуп туруп. Муну мындай сыртын кесип туруп алып коет, муну жебеш керек, кабыгын. Ичинде бир аз даам болот, ал даамы кичине өтүп кетсе деле ал орозону бузбайт дейт. Зарылчылык деп айтат. Колдон келишинче этият кылсын, аны да жутуп албай. Жаңы болсо дагы, суу бар болсун, суу кургак болсун, айырмасы жок. Түштөн кийин бизде Шафии мазхабта түштөн кийин мисвакты колдонуу макруу болот. Эмне себептен? Себебин түшүнөлү. Аларда жана хадистин түз маанисын алат. Хадис алымдары жеткирген хадиске ылайык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Вала халуфу фамис саим атьяб индаллах мин рихил миск". Бухари Муслимде де келет. Орозо туткан адамдын орозо себептүү оозунан чыккан жыт Алланын астында, периштелердин астында, мындайча айтканда, эң кымбат баалуу жыттан дагы баалуураак деп келет. Имам Шафии ушундай муштахид кылып ой жүгүрткөн. Демек, орозо ибадаттын асар, ибадаттын жыты болот орозонун. Түштөн кийин өзгөчө бул ачка чыгат. Түшкө чейин адам ашкадан сигарет ал көп ачка чыкпайт, ал жыт деле. Көбүнчө карап тажрыйбадан көрсөк, түштөн кийин жыт чыгат. Түштөн кийин могу мисвакты же окшогон тиш щеткасы менен оозду тазалап жуусак, ибадаттын ошол жытын кетирип койгон болот. Ошон үчүн үнү өчүп калбасын да, комментарийден карап коюңуздар, үнү жакшылык болуп атабы, жазып коюңуздар. Бизге звонок келип калса, видео үзүлүп калышы мүмкүн да. Карап койсун, жакшы үнү болуп атабы. Анан туугандар, демек Шафии мазхабта эмне үчүн түштөн кийин мисвакты же жалпы эле оозду тазалоо үчүн нерселерди колдонуу макрух экенин билдиңиздерби? Ибадаттын жытына каршы келип калат дейт. Ханафи мазхабтачы туугандар, жок. Бизде бул түз эмес, өтмө маанисинде түшүнөбүз.
ошол ибадаттын кабыл болгону деген мааниде түшүнөбүз. Ошол себептен орозо туткан адам хадистин түз маанисын алып, оозун жуубастан, эртең менен же кечинде жуубастан, жанындагы адамга ыза жеткизип, жок, бул ибадаттын асары да таксыр деп кыйнап койбосун. Анткени бөлөк бир хадистерде келет, периштелер дагы адамдар жийиркенген, адамдар мурдун чүйрүгөн нерседен алар дагы жалат болот деген маселе бар. Ооз бекиткенге чейин таза жуусун, ооз ачкандай анан келет ал маселе дагы. Мисвакты түшүндүңүздөр, дем китепте окуйбуз. Ла баса дейт, эч нерсе эмес дейт, зыяны жок дейт. Бирок этияттаган жакшы экен да баары бир. Жаңысын колдонуп кетип калбасын, шимип отуруп дейт. Биз сивак ротбу нымдуу мисвакты колдонсо зыяны жок дейт. Валиябис же кургак мына жаңы мисвакты колдонсо дейт. Качан лиссоим орозо туткан адам билгадат эртең менен же валаши же кечинде деп атат. Бул ошол биз менен Шафи мазхабынын ортосунда талаш тартыш. Алар мейли эртең менен жууса бир жөн, бирок түштөн кийинкиге ооздун жытын ибадатка калтырыш керек деп айтат алар. Биз бул ибадаттын маңызы деп түшүнөбүз аны. Ла баса кийинки маселе, ушул жерден ылдый жакта эмен айткан. Тут паста деп коет, жана англисче зубная паста, тиш пастасы. Тиш пастасынын өкүмүн ушундан билсек болот деп атат. Тоо тери бүгүнкү замандагы көптөгөн ханафи алымдар айткан, кээ бирлери макрух танзих дейт экен. Орозо маалында тиш пастасын колдонуу мындай адалга жакыныраак жеңил макрух болот. Аны менен орозо бузулуп калбайт. Бир гана пастанын даамы суу менен аралаштырып, эмеге пастанын өзү суу менен кошул ташыл болуп тамактан өтүп кетсе анда бузат дейт экен. Бирок даамы калса, даамы зыяны тийбейт дейт экен да. Деп анан ылдый жакта бир канча сөз тап келген. Кээ бир алымдар жок, макрух болбойт колдонуу дигүү деген, алымдар айткан жок. Мисвак колдонуу деген мисвактын өзүнө берген артыкчылык, ал эми тишти тазалоо, албетте бул мисвак сыяктуу тишти тазалайт, бирок мисвактын өзүнүн артыкчылыгы бар. Айтор ооз бекиткенге чейин тиш пастасын колдонгону, ооз ачкандан кийин тиш пастаны колдонгон жакшыраак, балким бирөө жарым тамагынан өтүп кетип орозосу бузулуп калышы мүмкүн. Бирок чогулуш бир жыйынга барыш керек болуп, сөз айтыш керек болуп, оозунан жыттанбаш керек болуп, орозо маалында тиш пастасын колдонуу керек болсо, этияттасын тамагынан эле өтүп кетпесе, орозосу бузулбайт. Ошон таза жуугандайын деле тиште даамы калсачы, ал зыяны тийбейт. Ал даарат алгандайын оозда калган суу сыяктуу. Жана мисвактын даамы калган даамы сыяктуу эле сөз дейт. Бирок этияттасын, жообун алдык. Кийинки жаңы маселе, вала баса биан ястанкиян филма, сууга чөмүлүп түшсө болобу? Болот дейт орозо маалында. Орозо маалында. Бирок баягы мурдунан оозунан суу кирип тамагынан өтүп кетпесин. Кулагынан кирген суу ал жанагындай эмеге өтпөйт. Мээге өтпөйт деле. Биякта туруп кайра чыгат. Улуу сөздү уят жок туугандар, мен кандай десем. Мен муну кагазга ороп түшүндүрөйм, ручка бизде кимде? Асан да. Азамат. Азамат сууга түшкөндө арка жагындагы угарманда, көрөрманда туура түшүнүңүздөр, арка жагындагы тешиктен кирип кетсечи, арка жагынан кирип кетсе. Андан этият болуш керек. Оңой менен кирбейт, бирок кирип кетүүдөн этияттап сактаныш керек да эми. Ошону окуйбуз. Сууга, топтолуп турган сууга джакузи болот, же башка болот, мисалы, ваннада. Ошого мынтип түшүп, сууга түшсө болобу орозо маалында. Мейли бет же катуу ысып кеткенде бетине же башына суу чачса болобу десе болот дейт. Алды жакта ошондон айтып атат, бассейнде сүзүүнүн же көлдө сүзүүнүн, деңизде сүзүүнүн деле өкүмү ушундай дейт. Болгону тамагынан суу өтүп кетпесин дейт. Бул эми фикте айтып атат, бирок шашпай туруңуз. Орозо маалында Бишкектин ысыктыгынан качып, азыркы эле кышка туура келип атат. Ысык жайдын чилдесине туура келип калса, көлгө барып орозо тутуунун өкүмү кандай? Көлгө барып. Бизде болуп калат да. Эгерде тамагынан суу өтүп кетпесе, орозосу дурус. Бирок такыбачылык, бул фатва, такыбачылык маселесинде орозону ибадат менен өткөргөн жакшыраак. Яны мындайча айтканда, көлдө эле мындай жеңил өткөзүп, эле кечки уйку менен өткөзүп, анан кичине эметип кеткенде чаба куруп коюп ары бери. Тамагынан өтпөсө фатвада орозосу бузулбайт, бирок роскош, дененин рахаты менен бөлүп өткөзүүдөн дагы кичине көп сактаныш керек деген сөз да. Орозонун орозодой бир ибадаты сезилиш керек. Анан сезилиш керек десе өзүн кыйнап ысыктын астында жүрүп ал дагы деген дагы сөз эмес. Ашыкча сөздүн того тери, маңызы. Ашыкча ырахатка батып, денесин ырахатты өткөрүп, мындай ибадат аткаруудан этият болсун. Анткени ибадаттын даамын сезбей калат. Туурабы? Ибадаттын даамын сезбей калат.
Анан баягы ибадатты оор көрсөткөндө болуп мындай жалкоолук жолду издебесин да. Дайыма ортолук жакшы. Аша чаап кыйындатканда болбойт. Өтө эле жеңилдетип, тамагынан эле суу өтпөгөнү калып, калганы баардыгы жанагындай шарын түзүлүп, жанагындай шарт менен алдагы болбойт. Алдагы болбой калат. Ортолукту армандаш керек. Юкраху дейт, кийин орозо туткан адамга дагы макру боло турган маселе, ан юмат мидали гайрулуду, таараттан бөлөк учурда тамагын чайкаганы макру болот дейт. Жөндөн жөн туруп туруп тамагын чайкай берсе, жакшы эмес. Ысып кетип, чаңкап кетип, эметсе бир жөн. Ана жерде ошол сууну чайкап, ошол аркылуу орозом жок дегенде суунун даамын сезип турайт, сууну сагынып кеттим дей бергени жакшы эмес экен да. Орозонун тажагында элес жаратат, экинчиден тамагынан чуркап кетүү коркунучу бар дейт. Бисмилла. Жаңы маселе эми мустахаб жакшы көрүлгөн нерселер айтылып атат. Сүннөттөн ылдыйкы турган бонус. Юстахаббу та'жил al-iftar illa fi yawm al-ghaym дейт. Илгерки саат так чыгып элек учурда айтып атат. Күн баткандан кийин дароо оозун ачканы мустахаб болот экен. Аллаху акбар деп мына караңыз. Мо парта турбай, мо китеп бети, туугандар. Китеп бетин күн батыш тарап деңиз. Банан бизге мисалга келет. Сары го күн дагы келип туруп, мисалы кызыл күн. Ошентип батып туруп күн мына күн батыштан толук мына карап карасаңыз, тоголоо келип туруп баттыбы, көздөн кайын болду. Бүттү. Шамдын убагы кирди деген сөз. Караңгычылык каптап, баштайт да ошондо шам убагы кирет. Азанчы азанын айтат, шамдын убагы кирди, оозуңарды ачкыла деген белги бир эле учурда. Шамдын убагы кирди, анан ооз ачыла турган азан болуп атат бул. Аллаху акбар дегенде келип эң фини курма же окшогон нерселер менен анан суун ичип оозду ачканы күн баткандан алгачкы убактысында жакшыраак болот экен. Кечиктиргенден көрө жок. Мен биринчи барып шамды окушум керек деп, шамды окуп, 3 рекат бар, 2 рекат сүннөттү окуп, тасбиле тартып келип туруп ичсе деле боло берет. Бирок бул мустахаб сүннөттү таштаган болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи азан айтылганда оозун ачкан. Тоюп жеп албаш керек. Жана кээ-бир YouTube'да ролик кылып чыгарып ишкен турбайбы, мага кээ-бир дос балдар жөнөттү. Азанды күтүп турат да, азан болгондо ар бир нерсенин оозуна баягы адептүүлүк үчүн жаман сөздөрдү колдонбойлу да. Толук шыкап жеп алыш жакшы эмес. Тарабига намазга да тура албай калат. Бул ашказан кыйналып калат. Жеңилирээк барып келип туруп, анан жесин. Ушул жерден туугандар, китепте окуйбуз. Көп китептен муну таппайсыз, өтө зарыл маселе. Өтө зарыл маселе азыр кайта турган. Угармандар да муну жакшы эсине сактап калышсын. Күн баткандан кийин автоматически адамдын оозу ачылып калат. Күндүн батуусу менен, жана мисал келтирбедик китептен. Күн баттыбы автоматически, автоматтык, яны дароо адамдын оозусу ачылат. Ал тамак жейби, жебейби дароо ачылат. Кандай эле мунун тетириси? Багымдаттын убагы экинчи чыныгы таң. Жана мисал келтирбедик бул өткөндө. Багымдаттын убагы киргенде так ошол убакытка азан айтса, автоматически орозонун убагы, ооз жан убагы бүтүп калат. Суу ичип бекитип калабы, суу ичпей бекитип калабы, болду, убакыт кирди багымдаттын убагы экинчи таң. Бол автоматически убакыт бүттү. Ал илгерки биздин баягы кээ-бир ата-бабаларды башкаларда мындай болгон го. Сөз суу менен бекитиш керек деп, суу ичип койсо болбой калат азан айтылгандан кийин. Мындайча айтканда, ооз бекитүүнү сууга байлабаш керек. Убакыт бүткөнгө чейин мейли ичип койгону жакшы болот. Бирок убакыт ооз беките турган убакыт кирип калса, сиз бир нерсе жейсизби, жебейсизби, болду, бекитилип калды деген сөз убакыт менен. Кодом ошол сыяктуу күн баткандан кийин күн батканда ооз ачылды. Анда биз жана эртерээк ооз ач деген маселечи, ооз ачканды, заман менен ооз ачылганды, кыймыл аракет менен бекемдөө болуп атат бул. Мин бабит таакид, түшүнүңүздөрбү? Калысаксыр далилиң барбы ушуга? Бар. Роддул Мухтар китепте 6-чы томунда келет. Башка да ихтияр китептеринде келет. Бухариде хадис келген. Пайгамбар айтат: "Иза aqbala al-laylu min hahuna wa adbarat shamsu minha." Күн батыштан күн батып, күн батыштан батканда күн чыгыштан караңгычылык баштайт дейт. Пайгамбар 14 кылымында айтып койгон. Күн батыштан батып, күн чыгыш тараптан караңгычылык каптап баштаганда афтарас саиму. Орозо туткан адамдын оозу автоматически ачылып калды. Акала аулам якул. Жесин жебесин оозу ачылып калды дейт. Болгону бул өзү соопко жетишип калыш үчүн жанагындай сууну уртап, курманы жеп коюш керек дейт. Билет белеңиздер шу маселени. Жок. Бизде жанагынтип бекитүүнү да ачууну да ошого байлап коет да. Убакыт, ошон үчүн убакытка так болууну үйрөтөт экен да орозо карасаңыз. Жок, азан бүткөнчө жеп алайынчы таксыр, жок.
деп көбүрө жанагы түз майысын алып алып, азыр мына ак менен кара көрүнө элек, мына колум жакшы көрүнө элек го таксыр деп, багымда тече окулуп бүтүп койгон. Ак менен кара деп келди го Куранда деп, ошого чейин жеп койгондар бар да, ал өтпөйт. Куранда минал фажр деп келет аяттын акырында. Ак өң менен кара өң анык билингенге чейин деген бул кадимки могу өңдөр эмес, таңдын агы менен кара эметкенге чейин дейт. Бул жана багымдаттын убагы. Түшүктүүбү туугандар? Кийинки маселе ушуну айтып атат. Эртерээк оозун ачкан жакшы болот, бир гана күн бүркөк күндөрү кичине бир аз кечеңдетип ооз ачсын дейт. Ал илгери баягы саат тапчык эле убакытта. Анткени күн бүркөк учурда күн батыштан күн баткандай көрүнө берет да. Бир аз намазга алып барып туруп ооз ачсын дегенди айтышкан. Бүгүнкү күндө саат менен такталган бардыгы. Ва юстахаббу та'khirus suhur, саарлыкты кечирээк кылганы жакшы болот. Мисалы азыр Египетте, бизде, Каирде канчада ооз багымдаттын азаны кирип атат, айтылып атат? 5:30-да, мисалы 5:30-да. 5-те дейли. 5-те багымдаттын азаны айтылып, убагы кирип атат. Ошондо где-то бир түнкү 2-ден 3-4-төрдө барып ооз бекиткени мустахап болот. Эмнеге десе, адамдын көңүлү ток болот деген. Мен жедим го, иштим го, кой оозумду ачып албайын депчи. Анан оор жумуш иштегендер болот, сыртка чыгып калгандар болот, баягы ичкен суусу башкага да себеп катары жетип турат. Бирок бир эскертүү ооз бекитип аткан учурда ашыкча шыкап тоюп алыш кайра адам суу сатып коет, билсеңиздер. Ортолук да. Бул жерде көңүлдү ток кармаш керек. Ныксырап кайра кыйналып калат адам. Ачка калбайт, Кудай орозодо береке берет тууган. Бирөө жөн эле мүнөз тамактап коет диета. Мүнөз тамак күтүп же химиядап коет, жөн эле ачка болуп, безерип, өзүн арыктаймын деген менен орозонун айырмачылыгы бар. Бул жөн эле тутулат. А бул орозодо Алланын берекеси болот кадимкидей. Орозодо коркпош керек, тобо кылыш керек. Орозодо мен кантип ачка калам деп, быйыл балким жаңы бир орозо тутуп аткан болушу мүмкүн, Кудайдын берекеси болот. Анан орозонукун байкасаңыз, сиз эле жалгыз орозо тутпайсыз да. Жалпы адамдар орозо тутулуп, ошол табияттын өзү, дарак, көчөлөр дагы башкача бир түскө болгондой боло берет да. Бул адамга жардам берет. Туурабы? Кой диги деле орозо, диги 80-деги ата деле орозо тутуп атпайбы? Бул апа деле анан мен кантип жигит болуп туруп деп, жалпы орозо туткандын берекеси ушундай болот. Анан орозодон бөлөк нафилдерде андай болбойт, ал өзгөчө. Ал бөлөкчөрөөк болуп калат дегеним. Саарлыкты колдон келишинче баягы кечиктирип, бирок кечиктирип дегенде багымдаттын азанына кирип калбасын туугандар, токтотуш керек. Жаңы маселе ла тасумул мар'ату татаввуан дейт. Аял киши нафил намазды, нафил орозону күйөөсүнүн уруксаты менен тутуш керек дейт нафилди. Мындайча айтканда Рамазан айы бүттү. Курут бар бекен, шейхим. Курут болсо кичине көңүлүм айланып атат. Могу чайга сахар кошпой эле койсок жакшы, сахар көңүлдү айлантып кетти менеке. Кечиресиз. Туугандар, нафил Рамазандын орозосу бүттү, Шаввалдык 6 күн бар го. Ханафи мазхабта 6 күндү удаа тутуш керекпи? Сабапка жетишинче бөлүп тутса болобу туугандар? Бөлүп тутса да сабапка жетет. Казасы бар болсочу, казасын тутуп алсын, Айтор Шаввал айы бүткөнгө чейин деген сөз. Шаввалдын 6 күнү деген сөз эмес да. Баягы биринчи 6-сы болгону жакшыраак албетте. Туугандар, баштадык. Нафил орозону көңүл буруңуз. Бул бир номер коюп отурабыз. Экинчиси улама ваджаба би фи'лиха. Бул назыр деген сөз. Же нафил орозону баштап алып бүтүрбөй койсо казасы милдет болот дебедикпи? Же назыр. Ошого окшогон орозолорду күйөөсүнүн уруксаты менен гана тутуш керек деп атат. Күйөөсүнүн акысы бар деп атат да, күйөөсүнүн акысы бар. Бизде батыш, ушул жерде бир кыстарма. Батыштан жакшы бир нерсени өздөштүрсө болот. Бирок тилекке каршы туура эмес пропагандаланган күйөөнү желмогуз көрсөтүп, кайната кайненени жети башты ажыдар көрсөткөн нерсенин астында бүгүн бизде эки сөз өтө элибизде жагымсыз сөзгө айланып баратат жаштардын арасында. Биринчи сөз чекеге чыккан чыйкандай эле кабыл алып калышты да жаштар. Биринчиси беркилердин таасири астында. Биринчиси бул күйөөгө итаат кылуу деген сөздү аялдар уккусу келбей баратат, эми баардыгы эмес, кээ бири. Экинчиси Кудайым өзү ыңсап берсин, сабыр деген сөздү. Сабырды айтпачы мага депчи, ушундай. Көп адамдардан угуп калдым да, сабырды айтпаңызчы мага депчи. Сабыр деген сөздүн түбүн түшүнө албай атат деген сөз да. Сабыр деген сыноого монтип
кол куушуруп отуруп калуу деген сөз эмес да, күрөшүү деген мааниси бар атайын тилден. Анан экинчиси күйөөгө итаат кылуу деген маселеси. Могул жерде нафил орозо чоң ибадат, Кудай жутулат. Бирок нафил болгон үчүн күйөөнүн нафил ибадаттан кошумча бонус ибадаттан күйөөнүн акысы жогору турат деген эреже чыгып атат бияктан. Күйөөнүн акысы, балким күйөөсү бир ай бою орозо tutsa аялына муктаждык болуп калат. Күйөөсүнүн ою бузулуп көчөдө аялга карап калса, аял жана өзүн тыйып койгондугу үчүн улуу сөздү уят жок, аялына күнөө жазылып калыш коркунучу бар дегендей маселе деме. Ар жагын адамдар өздөрү түшүнүп алыш керек болот. Бисмилла. Кул заманы жок, Кудайга шүгүр, муну өчүрөбүз, андан кийинкисин окуйбуз. Бул өтө зарыл маселе. Бул Рамазанга тиешеси жок. Рамазандан сырткаркы нафил орозаны айтып атат. Ла ясумул ажир дейт. Бирөө ижарага жумушка жалданма, жумушка иштесе, ижара акыга. Ижара акыга иштеген адам нафил орозо тутпасын, бир гана жанагы жумушка алып аткан адам менен бир макулдашып койсун дейт. Таксы мен орозо тута берейинби? Анан жумуштун эси орозо тута бер десе, орозо тутсун нафилде. Эгерде качан ошол берки ижара төлөп аткан адамдын кызмат жумушуна мунун орозо кармаганы зыянын тийгизип калса, анда беркинден уруксат сурап коюш керек деп атат. Нафил орозодо, Рамазанда эмес. Ана жана жумушка жалданып алгандар, көрдүңбү калыс таксыр, оштогу алымыздын фатва китебинде айткан, сен оозуңду аш деп албасын, орозодо антпейт. Кыйнабаш керек. Орозодо кайра жумуш башчылары иштеген адамдардын убактысын балким эртерээк кетирип, айлыгын көбүрөөк бериш керек. Ушул жерде мен кайрылып коеюн, туугандар. Кимде ким жашоонун эрежеси, эки дүйнөнүн жашоонун эрежеси ушундай. Аллахым бул дүйнө жалган, чыныгы түбөлүк жашоого да бекиткен эреже, мыйзам ушундай. Кимде ким Аллах, бардыгыбызды Аллах жараткан. А түгүл мусулман эместерди да Аллах жараткан да. Туурабы? Мусулмандарды Аллах жаратып, мусулман эмес кайыр диндерди кээ-бир туура эмес агым, биз ошон үчүн айтып атабыз, туура эмес агымга кирбегиле туугандар. Ханафи мазхаб, ахли сүннат вал жама, матур акыдасы жетиштүү өзү депчи. Мусулман эместерди өлтүрүш керек, союш керек деп туура эмес сүйлөйт да, ал туура эмес, динге такыр тиешеси жок. Бардыгын Аллах жараткан. Аллах жараткан калайык калкка, карапайым журтка, элге канчалык пайдаңыз тийсе, сиз ошончолук Аллага жакын болосуз. Мээрим төккөндөргө мээрим төгүлөт. Жардам көрсөтүп, көмөк көрсөткөндөргө Кудай жардам берет да. Өзгөчө Рамазан айында. Кимдегин бир фабриканын ээси болсо, жумуштун ээси болсо, атүгүл жана мамлекеттик кызматка чейинчи, жумушу оор болуп аткан адамдарга кичине айлыгын кошуп берип, бул мамлекеттик деңгээлде ушундай чара көрүш керек, Кудайым буйрса. Бир аз жумуш мөөнөтүн бир аз болсо да үйүнө бара тургандай кылып, премия деп коет, чыгарып берип, башка кылып, бул жакшы болот. Бул жакшы болот, анткени сиз анын ибадатка ышкак дем берип атасыз. Ибадат үчүн сүйүнүп, бирөөнү сүйүнтүп атасыз, демек Кудай Таалам да сизди сүйүнтөт кыяматта. Чаңкап турган учурда, сен жумушунда мүмкүнчүлүгүң бар, ушундай жардам көрсөттүң пендем деп, калайык калктын көзүнчө чаңкатпай, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи колунан суу ичип бейишке киргизип атса, элестетиңиз эсеп кылып. Кандай чоң жеңиш да? Рамазан айында ушул эле айда эмес, жалпы адамзатка мээрим төккөндү үйрөнүш керек болот. Жаңы маселе. Демек көрдүңүзбү? Рамазандан сырткары нафил орозодо дагы бирөө жумуш иштей турган болсо, бул жерден экинчи тарап дагы бар. Кээ бир адамдар окуган намазды, же койгон сакалыны, же туткан орозосун милдет кылып жумушту жакшы иштебей койсо, динди жаманатты кылат. Сакалдын орду бар динде, намаздын орду бар, орозонун орду бар. Парздан эч ким тыя албайт. Жумуштун ээси дагы. Бардык убакта ажыратып беришкен, анткени башкалар тамак чеккендер перекурда башка деп деле отуруп атпайбы, Кудай сактасын. А бул намаздын окуп атат, көп убакыт кетпейт. Кошумча намазда же башкада динди жабынбастан бирөөнүн жумушун аткарып атса, жакшынакай кылып берсин. Жакшынакай майын чыгарсын кайра. Адамдар көрүп ыраазы болсун, карачы, намаз кылгандар, сакал койгондор кандай жакшы адамдар депчи. Кийинки жаңы маселе, ал-хайд дейт, этеккири келген аял. Хайд. Этеккири келген аял дейт. Иза тахурат фи нахар Рамадан, эртең менен этеккири келип аткан, күн батканга чейинки аралыкта, орозонун күнүндө баягы үзүрү токтоду дейт. Этеккири келип токтоп калды. Же жаш бала эртең менен жаш эле бала болчу, түштөн кийин балагатка жетип калды. Уктап турса чүрүкөп калган экен, чүрүкөп калганы бул балагатка жетти деген сөз. Бел уругу чыгып атканы, же саат менен, же башка менен. Же түштөн кийин капыр адам исламды кабыл алды. Кайырдын. Же мусапыр түштөн кийин өзүнүн үйүнө келип калды, жергиликтүү болуп. Булардын бардыгы эмне болот десе, орозо тутпайт, жеп алышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок орозо туткан адамдарга окшоп калган убактысын жебей койгон жакшыраак дейт. Жанагы биринчи этеккири токтогон аял,
Бул күндүн урматы үчүн, күндүн. Орозо күндүн урматы үчүн. Хадистерде келет, алымдарыбыз айтат, кимде ким орозонун ада так учур бир күнүн себепсиз ачып кое турган болсо, өмүр бою казасын тутса дагы жетпейт дейт. Бирок муну айтканбыз, хадис түзүм маанисын алып дебейт. Казаны өтөш керек болот. Сооп маселеси кетип атат бул жерде. Рамазандын күнүнүн урматы кетип атат бул жерде, туурабы? Мисалы. Раматылык Чубак устаздын көзү тирүү кезиндеги жеке өзүңүз барып сый көрсөткөнүңүз менен көзөткөндүн да айырмачылыгы бар да, сый көрсөткөн. Мисалы дейми? Адамдын көзү менен өзүнө рахмат айтып калган бар молжеңизде бир нерсе кыла берет го. Аттегиң мен атама көзү тирүү кезинде ушул нерсени кылып калбапмын, берип калбапмын деген өкүнүч калат да, туурабы? Кудум ошол сыяктуу Рамазандын күнүнө дагы ушундай бир көңүл буруш керек дейт. Этеккири, ал башында орозо милдет эмес буларга, бирок милдет болбосо дагы эме кылат дейт. Кийин башка китептерде сонун кирет, Ал-Мухтар Лил-Фадада. Ва яхдил куллу илля ал-ахирейн деп. Этеккири келип токтоду го, кийин казасын берет. Андан кийин мусафир адам келип жергиликтүү болуп калды го ал күнү, акыркы убагында. Ал казасын өтөйт, бирок башында кайырдин болуп, түштөн кийин мусулман болгон менен, башында жаш болуп, кийин балагатка жеткен экөө ошо күндүн казасын тутпайт. Кийинки күндөн башташат. Ушул экөөнү эстеп калдыңыздарбы? Жаш бала болчу, түштөн кийин балагатка жетип калса, кийин ошо күндүкүн казасын тутуп бербейт, эртеңки күндөн башталат буга. Анткени ошол бала болуп турган чагында бул усулдан жооп чыгат. Ал эшегим бала болуп турган чагында гойру мухатабин би ахлиятил вужуб вала билада. Мунун мойнуна орозо милдет эмес эле аслан. А бирок жана этеккир келип турган аялга орозо милдет болгон. Бирок муну орозону тыйып турган үзүр, кан келип турган үзүр, хайт этеккири. Ошол себептен гана аткара албай аткан. Бирок орозо парыз болуп турган буга. Ушул айырмачылыгы бар да. Туугандар түшүнүктүү элеби? Бул усулдан чыгат, кээ бирлер усул окуй электер кыжалат болбогула буга. Жаңы маселе тетириси ушунун. Валау канат tahiratan fi awwal an-nahar. Аял киши таза болчу. Таза кадимгидей ниет кылып орозону кармап турган, асыр убактысында сумма хадат, үзүрү келип калды, этеккири келип калды хайды. Не болот десе, лам яжибит ташаббух, ал учурда орозо туткан адамдарга окшош шарт эмес. Жеп койсо мейли дейт, бирок ваямбаги ан якуна аклуха махфиян, бирок жесе боло берет экен эми деп баягы элдин көзүнчө жей бербесин дейт. Мындай жашыруун, көздү алдоо жерден жеген болсун дейт. Ал Алла Тааланы алдап деген сөз эмес, адамдар туура эмес ойлоп калбасын. Ушу менен бүтүрөбүз, анткени көбүңүздөр байкуштарым уйкуңуздар келип кетип атат. Туугандар, бир маселе угармандарга да пайда болсун. Рамазан учурунда ашканалар иштетүүнүн өкүмү кандай болот? Бул зарыл суроо да. Туурабы? Ашканалар иштетип калат, жанагындай тамак аш азык түлүктү сатып калган өкүмү кандай? Эми бул айда ошону иштеткен адамдар атайылап адамдардын орозосун бузуп биз пайда таап алалы деген ниет эми негиз мусулман адамда болбойт, негиз андай. Бирок кимдир бирөөнүн ошондой ою болсо жакшы эмес анда ошо кылганы. Ниет үчүн жакшы кылбаган болот. Бирок ошол эле учурда Рамазанда бардык ашканалар иштебей калбашы керек. Көбү баягы ооз ачкандай иштесин мейли, бирок арасында калыш керек ашканалар кээ бирлер. Эмнеге десе, үзүрү келген аял заты болуп калат, жаш бала болуп калат, сырт мусафир коноктор болуп калат, жашы улгайган ооз ачык ата-энелерибиз болуп калат. Алар үйдөн тамак жасай албай калган шартта талап кылып деливери башка нерсе менен жей турган болуш керек да ошондой деңгээлде. Бирок бир эскертип коюш керек, таксырым деп ар бирине, түшүнүктүүбү? Ошондой маселе. Эртеңки сабакта буюрса тыйылган орозолор кайсылар? Андан кийинки сабакта кайсыл учурларда ооз бузулуп бир күн гана тутуп берет, андан кийинкиси ооз бузулат, кафарат 60 күн тутуп берет. Ошол маселелер бар буюрса. Аллах Таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Суроолор жокпу, туугандар? Бүгүнкү сабакка тиешелүү суроолор болсо берип калыңыздар. Али шейхим. Ооба, жакшы суроо. Тактоо Али шейхибиз айтып атат. Жанагы жаш бала, бул жерде айтпадыбы? Биринчи убакыттагы милдет эмес эле тутуш. Ниет ээлери эмес эле да, мындайча айтканда. Жаш бала кийин түштөн кийин дегени ниеттин убагы өтүп кеткенден кийин деген сөз. Эгерде жаш бала ниет түндөн башталып акыркы убагы чак түшкө 45 мүнөт калганга чейин деп эдик, бул дахватыл кубра чоң шешки убакыт. Эгерде бала 9-ондо балагатка жетип кала турган болсо, уктап жүрүп калып, мисалы бир белгиси. Анда ал ниет мучуру калды, ошол күндү тутуш керек болот ага. Кок тутпайм деп койсо, кийин кафарат эмес, каза тутуп берет, анткени шек мөң бар, бирок тутуш керек болот.
же болбосо кайсы бир мисалы Андрей деген бирөө же Джордж деген бирөө мисалы Европа ар жактан бирөө 9-10дордо эртең мененки кичи шашкы убактысында исламды кабыл алып калса, ислам кабыл алат, жууп тазаланып, анан ниет кылып кал, ороз учуруна туш келип калдың деп айтабыз аны. Бул ниет учуру өтүп кеткенден кийин балагатка жетсе, ниет учуру өтүп кеткенден кийин ислам динин кабылдаса, анда орозонун ошо күнүнүн урматы үчүн жебей койгону жакшыраак болот. Кокус жеп коеюн десе де элдин көзүнчө мактанып жеп жүрбөсүн. Эми ал Кудайды алдагандык эмес, адамдардын көзүн эметпесин. Кийин казасын тутуп бербейт деген ниет мага өткөндөн кийин деген сөз. Жакшы суроо. Азыркы Адыл Таксырыбыз айтып атат, азыркы жвачка баягы чайнай турган жеватын резинканын көпчүлүгүндө эле таттуу сахар бар, кошумча боек кандай мындайлар бар, ого көпчүлүгү ошону чайнап туруп жана жан кезинде таттуу шириндиги өтүп кете турган болсо, бир күн каза 60 күн кафараты кошулат туурасы. Этиятташ керек болот. Сахарды суюк кылып эле ичип аткандай эле кеп да мисалы. Баяман Таксырым суроо жокпу? Бул жерде комментарий өчүрүлгөн да, туугандар, эми бул суроолоруңуздар эртең эфир болот, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Амин. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ванфa'на бима 'алламтана, раббана зидна илма.